Салам достор. Силер менен кайрадан Зузу Качиева, силердин уникалдуу коуч. Азыр мен каяктамын? Мен Сараево. Бул Босния Герцеговинанын Борбор шаары. Мына Подгорицанын автовокзалына келдим. Бул жерден автобуста отурамын, автобусту күтүп жатамын. Бул биздин автобус. Өзүнчө эле узун маршрутка экен. Автобустун ичинде кетип бара жатабыз. Жолдон дагы жүргүнчүлөрдү алат окшойт. Кийинчерээк түшүндүк аны. Жолдун кооздугун эми айтпагыла. Бүт жер жапжашыл, тоолор, туннелдер, бүтпөгөн туннелдер, көпүрөлөр, бирок бүт жер жашыл экен да. Биздин жана Ош Бишкек жолун мага эстеттирди. Ошо Ош Бишкек жолуна окшош экен да. Улам бир тоону айланып тегеренип жеттик. Бул биз бир жерлерде токтоп, туалетке барып, суусундук алып, ошону жерлер экен. Келгенде эле бир японка эжеке менен тааныштырып коюшкан. Ошонун үйүнө токтодум. Азыр болсо ошол райондо жашап атканымды көрсөтүп жатамын. Анан биринчи эле трамвайга чейин бараткан жол ушунчалык кооз экен. Карагачы, ушу көпүрөнүн үстүндө канча гүл отургузулган. Жана ушул дарыянын атын унутуп калдым. Шаар бою, шаарды бөлүп ушундай дарыя бар экен. Анан жолдун жээктерин абдан гүл көп экен. Ушинтип ар бир көпүрөнүн үстүндө гүлдөр көп экен. Абдан мага жакты. Аябай кооз, сонун көрүнөт экен. Шаардын мындай көркүн чыгарат экен да. Анан шаардын сонун бир жыты бар экен. Липа деп айтышты. Бул негизи райондагы липа деп аталат экен. Ошо липанын жыты экен да. Липа деген дарактын. Вот. Азыр болсо эми шаарга кыдырган бара жатам. Ушундай трамвайлар бар экен шаардын ичинде. Троллейбус бар экен, автобус, маршрутка. Мен трамвай менен бардым. Анан кийин шаардагы болгон көргөн жерлерди сүрөткө тартып, сиздер менен бөлүшүп атам. Ысык болуп атты, аябай 33-35 градус болуп атты. Таң калыштуусу, ушунчалык жер тоголок жана жер дүйнө кыска деп айтып коюшат го, же ошол сыяктуу бул Herceg Novi'де таанылган биз менин коллегам менен жолугуп Сараевода чогуу суусундук ичкенче пикир алмашып, анан бир аз шаарды да кыдырдык. Мына шаардын көрүнүшү ушундай экен. Бул японка эжеке менен да дос болуп калдык. Бири-бирибизге аябай топ келдик. Эски дос, жаңы достор менен жолугушуу деп атадым. Анан шаарды кыдырып, карап, эртесүүндө кыдырып, өзүм жалгыз кыдырганда жакшы да. Силер үчүн видеону даярдай алам. Мен плов жасап бердим адатымча буларга. Аябай жакты японкага, себеби японка өзү айткандай, биз деген күрүчтү аябай жакшы көрөбүз, күрүчтү любой түрүн жакшы көрөбүз дегендей, мен пловумду аябай жактырды. Бул көпүрө байыркы көпүрө экен. Бул көпүрөдө баса биринчи дүйнөлүк согуш ушу көпүрөнүн үстүнөн башталган экен. Австро-венгерский герцогду Фердинандты ушул жерден сербиялык националисттер өлтүрүп коюшкан экен. Ошондон башталган экен биринчи дүйнөлүк согуш. Анан ушул көпүрөдөн дагы алдыга бастым, себеби түрктөрдүн чаршиясы бар деди. Негизи бул Балкан өлкөлөрүндө түрктөр 500 жыл бийлик кылган да, Отоман империясындачы. Анан Отоман империясын ошол Балкан жерлерин басып алгандан кийин анан ошол чаршыга жөнөдүм. Ал жакты да барып көрүп келейин деп. Анан ал жака келгенде, билесиңерби, өзүмдү Стамбулда жүргөндө элестетпедимби? Ушунчалык таң калдым, мага Стамбулду элестеттирди да. Жана Таксим, Истиклал, негизи Истиклал деген көчөсү ушундай көчө да, эл көп, анан бүт нерсе сатылат, майда чүйдөдөн баштап чоң нерселерге чейин. Анан бул жерде мага аябай Стамбул көрүнөрбү, бүт сүрөттөр түркчө, бүт кафешкалардагы түркчө. Биякта эң сонун даамдуу бөйрөктөр бар деди. Мен бирок такыр ысыкта тамак жегим келбей, суусундук эле ичким келе бергендиктен же болсо муздак, суусундук же болсо бал муздак ушундой жегим келе берген, себеби абдан ысык болду да. Анан ушинтип кыдырып көрүнөрбү. Негизи могу Босния бул 3-чү бөлүк, экинчи бөлүктө да мен силерге Мостар деген шаарды көрсөткөм. Ошол шаарда да эски шаарга барганда, эски шаарында да ошол
жол бою ушундай түрктөрдүн эме базарчиги болчу да. Бул жер дагы ошондой экен. Жалаң түрктөрдүн базарчиги десек болот. Жалаң түрктөр жасаган көбүнчө эле кофе бышыргычтар, көбүнчө эле лампалар жана турецкий. Анан албетте түрктөрдүн полотенцасы, знаменитый бет арчуулары, халаттары, банный, хамамга кие турган ошолор экен да. Көрүп, жалаң түркчө сүйлөгөн адамдар, түрктөр өздөрү турист болуп келгендер, көчө бою жалаң ошолорду көрдүм. Бирин сирин иностранецтерди да көрдүм, жолуктум. Англисче сүйлөгөндөр да. Анан ушундай кичинекей музей сыяктуу бар экен. Ар бир империянын сүрөттөп, ошол кылымды эмне эстеттирсе, ошону коюп койшон экен. Ушу бул жерде да Отоман империясы, Австро-Венгерский империя ошолор дагы көрсөтүлүп атат. Ошо бүт эле могу стиль, турецкий стиль, момундай курулган нерселер дагы, түгүл жерде дагы таштак жолу. Мен сиздерге ошо мосттарды көрсөткөндө дагы көрсөткөнмүн. Ошо эски шаарда көрдүм, таштак жол, сыйгылак, анан таш менен ушинтип жол жасалган да. Ошо аябай сүйүнүп, кубанып, видеода тартып, ысыганман кайра шаштым, каяка барып бирке мыстасам деп мыстай турган жер бул KFC, Макдональдс бар экен. Ошо KFC кирип, кофе алып, мороженое алып, балмуздак отуруп бир аз мыстап, ичинде кондиционер да бар да. Анан сыртка кайта чыктым, видеону аягына чейин тартайын деп. Бул дагы белгилүү ошол түрктөрдүн чаршиясы бүткөн жерде белгилүү бир чоң эме окшойт, түркө. Ошонун астында да көп туристтер сүрөткө түшүп аттык. Алмак салмак очередь менен бири-бирибизди тартып. Анан көрдүңөрбү, байыркы бүт эски зданиялар. Ошонун баардыгын көрүп, сүйүнүп, видеого тартып, ошентип шаарды кыдырып, ушинтип убакытты өткөрдүм. Сиздерге кандай жагып атабы? Лайк басып койгула, учурашуу лайкын, жактырган лайкты, комментарийге да жазып койгула оюңарды. Мен ысыкка карабай, чындап видеого тартып жүрөм. Видеого тартпастан азыр монтаж кылып сиздерге бул жака да чыгарып атам. Шаардын ичине ушундай галереяларды да аябай жакшы көрөм. Бишкекте да ушундай галерея бар го. Ошо сүрөтчүлөрдүн тарткан сүрөттөрү да абдан кызыктуу да. Ар бир жерде сонун кылып тартышканда, шаардын көбүнчө белгилүү туристтик жерлерин тартышкан. Ошондуктан мен эмгегимди баалап атканыңарды көрсөткөнүңөрдүн бир белгиси бул ыраазычылык комментарий жазуу же суроо берип комментарий жазуу, же болбосо тилек каалоо айтып да комментарий жазсаңыздар болот. Анан могул жерде жана вечный огонь деген бар го бизде деле Бишкекте. Булардыкы да ошондой вечный огонь бар экен. Окуп жакшы түшүнө алган жокмун, бирок түшүндүм. Негизи көпчүлүгү эле ошо Югославияда согушту көп айтышат да, тааныш сүйлөшүп калсаң эле. Ошол согушта курман болгон адамдар окшойт деп калдым да. Ошолорго арналган жер окшойт. Мына от өчпөй эле күнү түнү ушинтип күйүп турат экен. Бул жерде да тартып койдум. Как раз ушул жерден трамвайга отура турган жол болчу. Ушул остановканы издегенче, тапканча ушул жерлерди да тартып атам сиздерге. Дагы эмнени айтып берсем, дагы эмнелерди билдим бул жактан. Метро жок экен, ошо бирок трамвай жакшы жүрөт экен аябай. Ар бир 2-3 мүнөттө эле трамвай жүрүп турат экен. Эски трамвай да бар экен, жаңылар да бар экен, ар кандай экен. Чоң-чоң китепканаларга кирип көрдүм. Анан кийин кечинде бул японка эжеке мен досторум менен биз кафеге бармакпыз. Сен да биз менен жүр, жаңы тааныштырам деди. Тааныштырды. Биз тоюп барган үчүн чай суусундук эле алдык. Ошо лимон сыккычы да аябай кызыктуу болду мен үчүн көрүнөрдү. Ушунда алып берген. Ошо өзүң сыгып өзүң мынтеткесиң. Болбосо эртеси күнү түштө обедте сараевский тамакты жеп көрдүк. Жалаң турлуу эттен жасалган шашлык экен да. Анда
анда мен жолго чыктым кайрадан Подгорицага келиш үчүн. 3 күн ушинтип өткөрдүм убактымды. Өзүм ушунчалык довольно калдым. Жаңы таанышкан, эски тааныштарымды жолугуп, пикир алмашып, шаардын ичин көрүп, эми дагы бир жолу Сараевага жакын арада барамын. Ошол барганга чейин, ушул убакка чейин тартылгандарымды сиздер менен бөлүшүп жатамын. Жолдо болсо бир маршруткада туркчанка менен жолугуп калып, түркчө сүйлөшүп, булар абдан таң калып, сиз каяктан түркчө билесиз деп. Англисче эптеп сүйлөп атканда, анан сиз каяктыкпыз десем, түркмүн дейт. Анан күлүп аппеден түркчө сүйлөшүп баштадык. Аябай сүйүнүп, бири-бирибизге поддержка болуп, тогу суусун алып ичип, 30 мүнөттүк паузада ушинтип чогуу жүрүп, баса көрдүңөрбү мондай 30 еврого ушинтип эме кылса болот экен да. Буга да кысылып калдым, бирок биздин убактыбыз жок, анткени биз кайра эле кетебиз, ошондуктан көрүп, мында тартып, келечекте ушинтип пландаштырып коюш керек экен, ушундай бар жерде. Сонун дарыянын үстүнөн ушинтип дарыяны көрүп, орусча айтканда прокатиться этип, ар көзгө өтөт экен, ар көздөн кайта бер көзгө келет экен. Вот, бир мороженое алып, антиминтип, анда эмесе сиздер менен коштошо турган маал келди. Эмки видеодо кайта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.